Бул каттамсыз калган 3 айылдын элине убактылуу жасалып жаткан жол. Четнура айыл аймагын жайлоолорун аралап өткөн жол учурда түртүлүп, шагыл төгүлүп жатат. Ал арада облус жетекчилиги кулап калган Куюш көпүрөсүнүн ордуна жаңысын салуу аракетин көрүүдө. Жайлоонун жолун ачып атабыз. Ири суу менен бул убактылуу. Буга ошо ооруп калган балдарыбыз, ооруп калган чоң аталарыбызды гана алып барып турабыз убактылуу. Бул постоянный жол эмес. Ошон үчүн тез арада биз биринчиден ушул көпүрөнү салышыбыз керек. Көпүрөнү баасы салып туруп, элге ушул жолду беришибиз керек да. Азыр чөп чагуу учуру болгондуктан башкы маселе күйүүчү май. Чөптү эртелеп чаап албаса дыйкандардын эмгеги талаага кетери анык. Мындан улам айыл эли биринчи кезекте күйүүчү май жеткирип алуунун аракетин көрүп, акча чогултуп, атайын шайланган жердештерин облус борборуна жөнөткөн. Алар Четнура айыл аймагынын жайлоолорун аралап өткөн жол менен алып келишти. Бул майды айыл тургундарынын өзүнүн идиштери менен, акчасы менен чогултуп алып келдик. Азыр мындан кийин бул майларды бөлүштүрөбүз. Кээ бир айыл тургундарына акча жетишсиздик болуп калгандыктан аларга да бөлүп берүү каралган. Идиштердин жетишсиздигинен дагы азыр кайра алып келип берип атат. Аларды да бөлүп толук жеткизип беребиз. Бул май бизге толук түрдө жетпейт. Айыл чарбасын бүткөрүп алууга бул май бир күндүк, ашып келсе 2 күндүк. Айыл эли тамак аштан маселеси жок экенин билдиришти. Башкысы кулап калган көпүрөнү калыбына келтирип берүүнү өтүнүштү. Ооруп, сыркап же зарыл жумушу барлар облус борборуна барууга аргасыз. Жашоо ар бирибизге керек да. Ар бир жашоо улана берет, кете берет. Мындай момундай жерде ашуунуга жол салып атышыптыр. Эми ушул як менен ашып дагы эле баягы үзүлбөгөн үмүт жашообузду улантып келатабыз. Жолдун абалын бир сыйра кырып, момунтуп киредирлер иштеп, азыр жол жасап атыптыр, көрүп келдик эми. Шүгүр эми буга да шүгүр деп эми каттам болуп турсун деген нерсе да эми. Тендерге берип, аны утуп келгиче жана процедурасы көп. Аны ушул биз МЧС тарабынан бат тез куруп бербесек, бүгүнкү күндө мына ооруп жыйноо болуп атат бизде. Элдерде бул мына эки нарын айылы мына бүгүнкү күндө ошо көчүп конууларыбыз башталат. Себеби бул мына Дөбөл айыл өкмөтүнө карамагында карайт. Бул башка альтернатив жолубуз жок. Альтернатив жолубуз бир гана бул Каракужур менен, бул через Кочкор менен барып келиш керек. Бул алыс болуп калат. Биз азыр убактылуу гана биз мына Четнура Аккая жолуну жайлоонун жолун ачып атабыз. Ири суу менен бул убактылуу. Буга ошо ооруп калган балдарыбыз, ооруп калган чоң аталарыбызды гана алып барып турабыз убактылуу. Бул постоянный жол эмес. Ошон үчүн тез арада биз биринчиден ушул көпүрөнү салышыбыз керек. Көпүрөнү баасы салып туруп, элге ушул жолду беришибиз керек да. Ошон үчүн муну биз батыраак ушул МЧСке өткөрүп берсе, батыраак МЧС салып берсе жакшы болот эле да. Көпүрөнүн кулап калганы туризм тармагына дагы өз кедергисин тийгизүүдө. Маселен, өрөөндөгү Оңго чукул туризм багытындагы субъектилердин иши токтоп турат. Алдын ала акчасын төлөп койгондор бар эле. Алып келип даярдап ошо турист тособуз деп көп эле чыгымдар болуп атат эми. Ошондой үйлөргө учурап атабыз. Туристтердин ошо агымы токтоду, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көптөгөн договорлор түзүлүп койгонбуз. Мына эртең эле бир 15 турист келмек, алардан эмне кыларын билбей алар турат. Каттамы жок калган айыл тургундары өлкө жетекчилеринен кулап калган көпүрөнү тез арада тургузуп берүүнү өтүнүштү. Эсенбек Сталбек уулу, Тилек Муталипов, Нарын жаңылыктары, Нарын району.